呀生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风车。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Ырчы болсом эмне болуптур? Мен азыр адабият, көркөм өнөр кызматкеримин. Мурун мен дагы көрөшкө тартылгам. Эми болсо эмгекчил адамдардын бири болдуң деп жетекчибиз деле айткан. Эмгекчил адам деп коет. Эмгекчил адам болгондон айланып кет. Бетиң калың неме экенсиң? Ким болсоң дагы биздин үй бүлөгө тартуктуу эмессиң. Жогол көзүмө көрүнбөй. Жогол. Муну өзүңүз айттыңыз, Мен айттым. Сиңдим. Өкүнүп калып жүрбөңүз. Өкүнөмбү же өкүнбөймбү? Ал өз ишим. Лифубай! Сиңсең. Уулум экениң чың болсо артка кайт. Апа коюңузчу болду. Лифубай! Сиңсең токточу. Сиңсең, сөзүмдү укчу. Эми сүйлөшө турчу эмне калды? Апаңдын көрсөткөн сыйы бул болсо, эми бул үйдө кантип туралы? Ал Ушундай болоорун башында эле билгем. Мага күйөрүңдү билем. Бирок ошондой болсо дагы апаң мени кабыл ала турган эмес. Маңдайыбызга жазган ушул чыгар. Рафулай. Ажырашып кетели. Бул эмне дегениң? Ажырашпайм. Сенин жубайың болгон күндөр эң бактылуу күндөрүм. Сага ыраазымын. Токто! Фулай. Мени издебей эле кой. Алдыңкы чепке барам. Менден жакшы бирөөнү таап ал. Аттың сениби? Бул эмне кылганың? Аны эмне кылайын дедиң эле? Ыргытып жибер. Эй, келиниңди да батырбадың. Балаң үйдөн кетип калат деп ойлобойсуңбу? Ошентип эле көрсүнчү, кана? Эмне деген жансың өзү? Агаңа да тил тийгиздиң. Уулуң келиниңди жаныңдай жакшы көрөт. Чын пейили менен берилип экөө баш кошушкан. Кандай адамсың деги? Ага бир нерсе кыл деген жокмун. Сизге да айтып коеюн эжеке. Эми дагы бир жолу алардын сөзүн сүйлөсөң, сени да кууп чыгам. Аша чаап кеткен жоксуңбу? Кана кууп чыгып көрчү. Мен Аттың сиңдим-ай. Адам баласы тагдырынан качып кутула албайт. Өзүң ойлоп көрчү.
Уулуңдун Шыңшың менен баш кошушу Кудайдын буйругу. Анын үстүнө Шыңшың да жаман адам эмес. Адептүү, ыймандуу келин, өзү белгилүү артист. Аны эмнеге мынча жактырбайсың? Айтчы, аны кантип жактырам? Ал тентип жүргөн бир тентимиш. Мурда канча эркек менен жүргөнүн ким билсин? Баламдын башын айлантып жүрөт. Ага биздин босогон аттоого болбойт. Сен буларды кимден уктуң? Бул чындыкпы? Эмнеге ишенбейсиң эжеке? Баарын өз кулагым менен уктум. Эч кандай жалган нерсе жок. Мына, өзү да келди. Өзүнөн сурап көр. Фулай, апаңдын айткандары чынбы? Баары чын. Жакшылап уккан чыгарсың. Калпайтып турманбы? Анда аны менен неге баш коштуң? Эжеке, апа, бүгүн мен сиздерге баарын ачык айтайын. Ал мурун бирөөгө тийип чыккан, бирок аны турмуш мажбурлаган. Менин алдымда ал намыссыз эмес, күнөөсүз аруу адам. Аны менен баш кошконума кичине да болсо өкүнүп койбойм. Эсиң жайыңдабы? Бул эмне дегениң балам? Тиги албарсты башыңды айлантып алганбы я? Айткан сөзүң кара. Эмне деген көкмесиң я? Сиңдим, Менин баламсыңбы же жокпу? Апа, ага мен өз каалоом менен баш коштум. Ал азыр менин аялым. Ага мындай жаман сөздөрдү айтпаңыз. Ушундай адам менен баш кошконуңа намыстанбайсыңбы? Намыс уят деген барбы өзү сенде? Сага айтып коеюн Фулай. Бул үй бүлөдө ал экөөбүздүн бирөөбүз гана турабыз. Менин балам экениң рас болсо, аны менен ажыраш. Босогообузду аттайм деп ойлобосун. Апа, бул сиздин кылганыңыз аша чапкандык болот. Туура. Макул, мен эржеттим. Өз тирдигимди өзүм жүргүзө алам. Бул үйгө Шыңшың батпаса, мен дагы караанымды көрсөтпөй эле коеюн. Токто. Кайда барасың? Кайда барасың дейм. Сизге айтып коеюн, Шыңшың алдыңкы чепке кетмекчи. Эгер ал бир балеге жолукса, бармагыңызды тиштеп калып жүрбөңүз. Фулай, каяка, Фулай? Эмне деген тарбиясыз бул? Аттың акылсыз десе, кайдагы бир намыссыз аял үчүн энесин таштап кетти. Аттым, сени. Ыйлап ал. Уулуң кетти. Бугуңду чыгарып ал. Шыңшың, эшикти ач. Шыңшың, ичиңде экениңди билем. Сөзүмдү ук, Шыңшың. Укчу мени. Эл эмне десе баары бир, сен менин аялымсың. Сенден эч кайда кетпейм. Алдыңкы чеп коркунучтуу. Өзүңө сак бол. Аман жүр. Мен сени күтөм. Жүз ага, айлык алган сайын мени ээрчитип чыгып ойнотуп, даамдуу тамак алып берчи. Макул. Муну да мага бер. Ягыр, муну Жуйнурга алып барып берели. Жуйурга? Ал муну жейби? Тили менен жалап даамын татып турса деле болот да. Болот. Анда Жуйурга бер. Ал азыр таттуу нерсени жакшы көрөт. Туура. Жакшы чапан сатам. Сапаты жакшы. Кийин Келиңиздер, аласың. чапан алыңыздар. Апамдын кебес чапаны эскирип калыптыр. Көрүңүздөр. Апам алып берем. Кандай экен? Жакшы экен. Мындан кийин акчаны бекер эле корото бербе. Чапаным эскире элек. Апа, сизге айттым эле го. Акча таап алам, эржеттим, сизди багам. Бул сизге абдан жарашып калды. Сонун экен. Маанайыңды түшүнөм.
Эмнеге экин алган жоксуң? Эжиңе дагы бирди алсаң болмок да. Акчам жетпей калды апа. Кийинки айда алып берем. Унутуп калбай, Кандай сонун чапан. Фулай, Шыншындын алдыңкы чептеги жашоосу өтө жакшы экен. Андан сарсына болбо. Анын кеткенине бир талай убакыт болду. Жада калса кат жазып да койгон жок. Кантип сарсына болбой коем? Фулай, сага бир ишти айтайын. Бай Шыншын кетеринде кеңсеге ажырашуу тууралуу арызын калтырды. Бул ишти кандай түшүнсө болот? Мунун баары апамдын кесиринен болду. Апам Шыншынды жактырбайт. Фулай дос, баардык адамдын баштан иш өтөт. Шыншындын баштан өткөн иштин баары коомдун айынан болду. Азыр жаңы коомдо жашап жатабыз. Шыншын кетирген каталарына сабак алып, жамаатыбыздагы эң алдыңкы кызматкерлерге айланды. Тандалуу адабият, көркөм өнөр, аскери болду. Сен барып апаң менен жакшылап сүйлөшүп көр. Ушундай кезде үй бүлөсүнүн айынан анын кызматына терс таасирин тийишин каалабайм. Мен буга жол бербейм. Маанисин билдиңби? Билдим. Ой, эжеке. Жузу алып берген жаңы чапаныңызды кийип алгансызбы? Сиңдим, Жузу кийинки айда сага да бирди алып берем деди. Кой, мен албайм. Сиңдим ай, неге Жузуну өз уулуңдай көрбөйсүң? Аны өз балаңдай көрсөң, кийим алып берсе болбойбу эмне? Жузуну өз баламдай көргүм келет. Бирок ал мени апасындай көрбөйт. Ой, бул эмне деген сөзүң? Сага күндө жардамдашып жүрөт го, сени абдан сыйлайт. Яарды караңызчы. Бизден тартынып да койгон жок. Ал эми Жузу качан болсо тартынчыктап жүрөт. Эже дегенден башка оозунан сөз чыкпайт. Сиңдим, Жузу келгенден кийин сени апа деп чакырсын. Азыртадан көнө бер. Ойбой, болду. Аны кыйнабай эле коюңуз. Баары бир өзүнүн энеси эмесмин. Сиңдим, эмне жейсиң? Эмне болсо деле боло берет. Өзүңө карачы. Фулай келбегенге тамак ичкиң да келбей калыптыр. Болду, түшкү тамакты биздин үйдөн ич. Кесме жасап берейин. Андай болсо мейли. Жарым ай болуп калды. Фулай неге келбейт? Ошону айтам да. Айтып оозду жыйганча келип калды. Мына. Апа. Фулай, барып апаң менен жакшылап сүйлөш. Бол тез. Апа. Апа. Апа дебе. Апа, тамак ичелек чыгарсыз. Сизге манта ала келдим. Мына. Жебейм. Эмнеге келдиң? Ал жакта абалың жакшы эле го? Апа, өз үйүм турганда мен кайда барат дейсиз? Апаңдын бар экенин билет экенсиң да. Албетте. Кана, ойлонуп бүттүңбү? Ооба, ойлонуп бүттүм. Тиги тентимиш менен качан ажырашасың? Апа, айткандарыма кулак салыңыз. Бүгүн Шыншындын кызмат ордуна барып башчысы менен сүйлөштүм. Шыншындын алдыңкы чептеги жашоосу абдан жакшы экен. Ушундай кезде аны менен ажырассам десем, кызматына терс таасирин тийгизип калса саясий маселе жаралышы мүмкүн экен. Мындай сөздөрүңдү айтпа мага. Мени алдайм деп коюң олтукка кирбе. Саясий маселеңдин эмне тиешеси бар? Бул үй бүлөбүздүн иши. Саясий маселе деп калп эле мени коркутмакмын дейсиңби? Сизди коркутканым эмес. Сизге чынымды айтайын. Кеңсе башчысы андай дебеген күндө да баары ажырашпайм. Анда эмнеге кайтып келдиң? Кет! Жогол көзүмө көрүнбөй. Апам эмнеге түшүнбөйсүз, я? Мен ушундай түшүнбөгөн адаммын. Сиз мындай десеңиз, менин да айтарым калбады. Бүгүндөн баштап ай сайын азык түлүк алып келип берип турам. Өз күнүңүздү өзүңүз көрүңүз.
Эй чечек, ушинтип эле кетип каласыңбы? Андай болсо экинчи босогомду аттачу болбо. Мантаң, жүзі жумуш дегенде баарын таштайт. Чарчаганын да билбейт. Анын үстүнө саясий иштерге да абдан кызыгат. Балаң кийин сенден ашып түшөбү дейм. Лаушы, туура айтасың. Эки кызымды тең тарбияладым. Ошентсе дагы алар менин кесибиме такыр кызыгышпайт экен. Жүзү менин жанымда болбосо дагы баардык жагынан мени тартыптыр. Туура айтасың. Мантаң, бир иштин анык жайын билейин дедим эле. Сен ушинтип эле кете бересиңби? Бул эмне дегениң? Үйдөгү эки аялды айтам. Экөө тең сенин аялыңбы? Лаушы, биздин үй бүлөбүздөгү иштин өзүң деле билесиң. Эзил эки аял алуу тууралуу оюмда жок. Булар менин оюмдагы иш эмес. Мантаң, жаңы чыгарылган нике мыйзамын жакшыраак окуп көр. Каалабаган бул иштен убаракерчилик жаралып жүрбөсүн. Убаракерчилик? Тагыраак айтсак, мыйзамга туура келбейт. Мыйзамга каршыбы? Койчу ары. Нике эркиндиги жоюлуп, бир эркек бир гана аял менен никелешип, аял менен эркек тең укуктуу болушат. Аялдар менен балдардын укук милдеттери мыйзам алдында корголот жана демократиялык нике түзүмү аткарылат. Апа, бир аял алуу деген эмне? Түшүнбөгөндөн кийин сурабайлы кой. Апа, газетада жазылганга караганда коомчулукта эркектер көп аял алууга болот экен. Эркектер токол алса, эркектер менен аялдар тең болот экен. Анда аялдардын укук милдетин мыйзам алдында тебелегендик болот эмеспи? Жаңы өкмөт туура айтат. Үй бүлөдө эркек менен аял тең эмес. Менин укугум бут алдында тепселүүдө. Сиңдим, Ягыр, мен түшүндүм. Силер сүйлөшө бергиле, мен кетейин. Түшүнгөнүң жакшы болду. Чынында үй бүлөңдүн абалы кыйын. Ошентсе дагы жаңы нике мыйзамы жарыялагандан кийин мындай болбойт. Бул ишти сөзсүз чечүү керек. Ошондо кандай кыламын? Кандай кыламын дейсиңби? Жаңы нике мыйзамында бир аял алууга гана болоору анык жазылган. Бир аял менен гана турмуш кечиресиң. Андай иши жок. Сөзүмө кулак сал. Өз ордуңду унутуп калба. Сен азыр курулуш имаратынын башчысы. Мамлекеттик кишисиң. Мыйзамдарга баш отуң менен баш ийишиң керек. Эй, кайда барасың? Мен... Токто. Бергел. Сага айтар сөзүм бар. Эмне жумуш? Жаңы нике мыйзамы газетага жарыяланыптыр. Оюң кандай? Кандай болмогулу көрө жатарбыз. Көрө жатарбыз дейсиңби? Жашырып жаппай айтканыңды ачык айт. Эмнесин айтайын? Сарсана болбогула. Эсиңерде болсун, артык ишке аралашпай, өз күнүңөрдү көрө бергиле. Бүгүн бир аз жумушум бар. Кечки тамакка мени күтпөй эле койгула. Ай, атасы. Ай, дагы кайда кетти? Лаушы чын эле сага ошондой дедиби? Канда сага чын эле кыйын болгон экен. Эмнеси кыйын? Мага эмне кылып коет дейсиң?
көңүл кош кароого болбойт. Бул иш оңой менен чечиле турган иш эмес. Мамлекеттик мыйзамга каршы келчү иш. Мыйзам болсо эмне экен? Токол алып жаткан жерим жок. Мыйзамга эч нерсе каршы кылган жокмун. Эмне? Ушунча убакыттан бери майздын жанына түнөп көргөн жоксуңбу? Лаушияу. Сага чынымды айтайын. Майзыга жаным ачып аны аяйм. Андан башка оюм жок. 2 айлык жолго түшкөнүбүзгө далай жыл болду. Мен аны өзүмдүн карындашындай көрөм. Демек ушундай экен да. Аялы бакыттын кучагына термелип жүргөн экен деп ойлоп турмун. Андай иш жок. Сенден жашырар эч нерсем жок. Майзы атында менин аялым болгону менен затында менин эжекем. Өзүң ойлоп көрчү. Үйүмдө эжекемдин турушуна мыйзам аралашпайт чыгар. Өзүң ошондой деп ойлойсуңбу? Айткандарым баары чындык. Ошентсе да эрте жыргай бербе. Бул иш сен ойлогондой жөнөкөй иш эмес. Эй, Сиң-Сиң. Фулай, келдиңби? Сиң-Сиң, акыры келдиңби? Кебетеңди карачы, арыктап карайып кетиптирсиң. Аябай кыйналдыңбы я? Фулай. Сиң-Сиң, эч нерсе дебей эле кой. Апам айтып койдум. Эгер сени батырбаса, мен дагы үйгө кайтпайм. Өзүбүздү өзүбүз көрө берели. Баары бир мен ажырашпайм. Фулай. Жогору жактан буйрук келди. Баяндама жасоо кеңсесин кургула дептир. Мен үгүтчү болот экенмин. Үгүттү жабык типте өткөрөт экенбиз. Кийин дагы сүйлөшөрбүз. Дагы лекция окууга барасыңбы? Жакында шаардык парткомдун конок үйүнө көчөм. Кете бер. Шиң, бол тез. Тезирээк барбасак жешпей калабыз. Азыр. Мен кеттим. Алдыңкы чепке алып бара турчу буюмдар көбөйүп кетти. Үйгө батпай калды. Убакытты туура пайдалангыла. Дароо жөнөтүшүбүз керек. Башкаруучу, Муну тиги жакка кой, муну бул жакка. чычкандардын дарысын баардык үй бүлөгө таратсак жетпей калат окшойт. Ойбой, жетпесе дагы алып келебиз да. Ай Сүйлан, эсиңде болсун. Баардык үй бүлөгө таратылсын. Бир дагы үй бүлө калып калбасын. Ай Сүйлан, токтой турчу. Сен издейин деп турдум эле. Акылдаша турчу маанилүү жумушум бар. Эмне болгон жумуш эле айта бериңиз. Айтчы гана. Келиниңдин аты Байшыншыңбы? Ооба, туура айтасыз. Анда жолум болгон экен. Сүйлан, келиниң чынында мыкты экен. Ал алдыңкы чепте абалды суроо оюнун коюп тим болбостон, АКШ тараптан жаадырган огуна карабастан жарадарларды куткарыптыр. Ушул эмгек үчүн үлгүлүү жыйналыш жасоо ийриминин мүчөсү болуптур. Дагы 3-чү даражадагы эмгек жазылыптыр. Бул ишти билип алыптырсыз го. Ойбой, мындай чоң ишти билбей каламбы? Ал айлыбыздан чыккан каарман аял болуп жатса,
Айылдыктар комитетинин аброюн асмандатты. Ай Сүйлан, сага бир милдет тапшырайын. Барып, келиниң байшынышыңды айылдыктар комитетине ээрчитип кел. Бизге жыйналыш жасап берсин. Эмне? Ал жыйналыш жасайбы? Ооба. Эсиңде болсун. Бул деген саясий милдет. Сага тапшырдым. Сөзсүз аткарышың керек. Ошентип Янгинси баардык аскерлерди ээрчитип, кан кечип каршылашып аткан жерден 8 чабуулчунун көзүн жоготту. Аягында коргонуу иретинде Янгинси менен 2 жарадар гана калды. Октору да түгөнүп калган эле. Ошол кезде жоолорго каршы согуш талаасынан замбиректердин коргоосунда дагы да чабуулга өттү. Ошол саатта Янгинси тишин тишине басып, эң акыркы жардыргычты алып, жоого карай умтулду. Тарс эткен ачуу добуш чыгаары менен Янгинси 40 жоо менен бирге жер кучактады. Мына бул биздин эр жүрөк жоокерлерибиз. Биздин сыймыктарыбыз. Эрктүү каармандарга таазим кылабыз. Үйрөнөбүз. Каармандыкты эрктүүлөрдөн үйрөнөлү. Үйрөнөбүз. Каармандыкты Янгинсиден үйрөнөлү. Үйрөнөбүз. Үйрөнөбүз. Үйрөнөбүz. Үйрөнөбүz. Сенсең. Фолай. Сен кайдан жүрөсүң? Көп сүйлөп чарчаган чыгарсың. Таңдайыңды жибитип ал. Суусаган жокмун. Ичип алсаңчы, жаңы эле демдедим. Не күлөсүң? Мурун чайханада жүргөн кезимде, ырайтып бүткөн кезде сен сахнанын артында мени күтүп турчу элең. Ага окшобойт. Сен элге эмгеги сиңген артистсиң. Жана жасаган баяндамаң чындыгында кызыктуу экен. Ыйлап жибере жаздадым. Менин сүйлөгөнүм кызыктуу эмес. Каармандардын кылган иши ушундай кызыктуу. Туура. Каармандардын кылган иштери кызыктуу экен. Сен дагы кызыктуу сүйлөдүң. Айтчы гана, эмнеге келдиң? Чай алып келип берүү үчүн келбеген чыгарсың? Андай эмес. Түшчү бери. Түшсөң айтып берем. Фолай, бул эмне кылганың? Жаным, сагынып өлөйүн дедим. Антпечи, бирөө жарым көрүп калбасын. Көрсө көрө берсин. Фолай, антпечи, уят эмеспи? Ушунча убакыттан бери бөлөктүрүп мени сагынган жоксуңбу? Албетте сагындым. Менден артык сагынбаганың белгилүү. Сен кеткенден кийин канчалык кыйналганымды билесиңби? Жатсам, турсам, оюмдан чыкпайсың. Тамак ичкенде сени тамактанды бекен, ысык тамак иче алды бекен деп ойлойм. Кечинде жатаарда жерге жатып астында сүзүлүп калган жок бекен деп сарсанаа болом. Чынында ал жакта жүрүп сууга өткөзүп алдым. Тизем азыркыга чейин какшайт. Чынбы? Кана, көрөйүнчү, байкасаң болбойбу? Дарыгерге көрүндүңбү? Каза болгон жоокерлер менен салыштырганда тиземдин какшаган эч нерсеге татыбайт. Эч нерсе болбойт. Туура эле ойлогон экем. Алдыңкы чепте жау аэропланды бомбалаганына карабай, жаратарларды куткарып, эмгегиң сиңиптирсиң, жаным. Сени менен мактанам. Берекем. Тилимди алчы, үйгө кайталычы. Үйгө алып барып жакшыраак карайын, жакшылап сый көрсөтөйүн. Үйгө? Ал үйдүн босогосун аттай аламбы? Биз апамдын жанына барбайбыз. Сага айттым эле го, Расимхананын бир бөлмөсүнө жатам. Ошол жерге барабыз, болобу? Фулай. Сен чын эле апаң менен бет карашпай калдыңбы? Ойлонуп бүттүм. Мен феодалдык идеянын тузагынан кутулганмын. Апамдын жанына барбайм. Ал сени келиним деп тааныбаса, босогосун аттатпаса, мен дагы үйгө барбайм. Аны менен жүз карашпаганым карашпаган. Жүрү, кеттик. Жүрү кетели. Ай эжеке, эмне кылып жатасың? Камыш тамыры сырттан казып алып келдим. Жейсизби? Жеген болобу? Болот.
бир аз ачуу татымал салып аралаштырса даамдуу болот, ооруну айыктырат. Ай сиңдим, келиниң Чаушиянга жардамдашуу согушунда эмгек сиңирди деп уктум. Жерлерде баяндама жасап жүрөт экен. Чын жалганын ким билсин. Уаң Мантаң, уаң устаз бар бекен? Уаң устаз барбы? Башкарчу экенсиз го. Уяң Мантаң жумушка кеткен. Айтарыңызды мага айта бериңиз. Бул эки киши көчө башкармасынын нопус текшерүүчүлөрү. Жеңе, тургундардын баарын опускага азыртадан тактайбыз. Уаң Мантаң атасы экен. Ага айтып коюңуз, бул тизмени аныктап толтуруп, ай аягына чейин тапшырсын. Макул, ага айтып коеюн. Сиздин атыңыз Майзыбы? Деню, силердин үй бүлөлүк жагдайыңар өзгөчө. Күйөөңүз келгенден кийин түшүндүрмөсүн жакшыраак окуп, ойлонуп толтурсун, Ал эмне дегениңиз? Жаман оюм жок. Жаңы нике мыйзамынан кабарың бар. Аялы деген жерге баласы кимдин атына жазылат, жакшыраак ойлонгула. Ойной турган иш эмес. Билдиңерби? Эми эмне кылабыз? Бул эмне? Мындан кийин коёнду кылтакка сала албайсың. Муну маалымат башкармалыгы алып келиптир. Нопусту кайрадан тизмелейт экен. Кандай толтурасың? Толтуруш керек бекен. Куру сөздү кой. Эми көз боечулук иш кылууга болбойт. Мунун ичинде тамак, кездеме, өнөр кесип билети сыяктуу көптөгөн нерселер бар экен. Мамлекет адам саны боюнча камдайт экен. Жузу өз уулуң, анын атын жазууга болот. Бирок аялы деген жерге Майза экөөбүздүн бирөөбүздүн гана атыбыз жазылат. Эгер жазбасаң, кара нопус болуп эч нерсе берилбейт экен. Мен салт боюнча ушу босогон аттадым. Атам сага кур кол калтырбастан ата бабабыздан калган чарбачылык менен короо жайды да сага берген. Сага 2 кыз төрөп бердим. Ушунча жылдан бери жашап келебиз. Эми ар уяттан качып калдыңбы? Кайда барасың? Үйгө кетсем эле кулак мээмди жейсиң, абдан чарчадым. Ай, карап кой. Мен жыргап жүрүптүрмүнбү? Сага айтып коеюн. Бүгүнкү тулганың менен эртең баары бир жолугасың. Уяң Мантаң, угуп жатасыңбы? Артка кайт. Кайт дейм. Оңбогон шүмшүк десе. Апа, бул ишке жол берүүгө такыр болбойт. Бул эмне дегениң? Чоңдордун ишине аралашпа. Сиз атамдын байбичесиз. Биринчи сиздин атыңыз жазылышы керек. Менин атымды жазса, эжекең кантет? Апа, мындай кезде бирөөнүн көңүлү тууралуу ойлобоңуз. Атыңыз жазылбаса баарынан куржалак каласыз. Мындайча айтканда бейжинде баш калкалап тура албай каласыз. Турбасак эмне болот экен? Тургузбаса амалыбыз жок да. Ойлоп көрсөң, атаңа кыйын болуптур. Мейли, кандай жактай болсо да, сиз атамдан айрылбашыңыз керек. Бейжинден да кетпейсиз. Сиздин жаныңызда болом. Апа, камсанабаңыз. Азыр кызматым бар. Акча таап жатам. Мындан ары жапа тартпайсыз. Абалыңыз жакшырат. Айлыктардын сөзү менен айтканда, сизди бакытка бөлөйм. Апаңдын эмнени кааларын сен кайдан билесиң? Айтор дал ушул кезде жол берүүңүзгө болбойт. Балам, эртең жумушка барасың, жатып эс ал. Апаң айта турган сөзүм бар.
Бара бер. Уктай кой. Бара кой. Дагы айтарың болса айта бер. Кулагым сенде. Айта турган деле сөзүм жок. Жаныңа бираз отургум келди. Сага чай куюп берейин. Жумушуңду кое турчу. Жаныма бираз отурчу. Кыйнала турган эч нерсе жок. Оюмда сен барсың. Эртерээге сал. Tezirek bolgula. Barың тең анық толтургула. Жеңе, бул бут кийимдерди кайдан алып келиптир? Чияньян 5-көчөдөгүлөр алып келиптир. Жалпысы 32 жуп. Бул сан туура эмес го? 5-айылдагылар алып келген жок. Аларда эмгек күчү аз, жумушту тындырбайт. Анда тезирээк барып шаштыр. Өзүң деле карачы. Эрктүү армиядагы аскерлерге жазында кышкы бут кийим кийгизгенибиз туура эмес го? Көктөм эми келди. Жетишебиз. Кантип жетишебиз? Ойлоңузчу. Ушул жерге эле канча күн кетти. Жогоруга жөнөтөбүз, андан кийин барып алдыңкы шепке жиберип, андан кийин барып эрктүү армиядагы аскерлерге. Рас. Анда мен барып шаштырып келейин. Тезирээк барыңыз, ылдамыраак келиңиз. Бул эмне? Чалбар менен Байпак, эчеке күн түн дебей, тыным албастан аябай иштеп жүрөсүз го? Ай, Чавушиянга жардамдашууга аз да болсо салымымды кошкум келди. Угушума караганда сизди айыл комитетинин орун басарлык кызматына дайындайт экен го? Алар айта берет. Иштей албайм. Минтип тартынганды коюңуз. Сизден башка эч ким иштей албайт. Tezirek bolgula.
Түштөн кийин машинага түшөбүз. Дарат карып келейинчи. Ай, Шаусүн, Сүйлөн кайда кетти? Даратка кетти. Сүйлөн, бүттүңбү? Ой, тезирээк болсоңчу. Ооба, бүттүм. Башкарчы, жазылган жакка барасызбы? Ал жакка барбайм. Сени издегенибизге бир нече күн болду. Менден эмнеге качасың? Качан жокмун. Сизден качып эмне кылайын? Болду. Кур сөздү коюп айт. Кана, тапшырган жумуш кандай болду? Кайсы жумушту айтасыз? Сүйлөн. Бул эмнең? Эч нерсе билбеген киши болуп турасың да я. Ушундайбы? Бул эмне дегениңиз? Айтчы гана. Мен сага айтпадым беле. Келиниң Байшыншынга жумушубузга келип баяндама жасоо ишин айттыңбы? Жокпу? Башкаруучу, жашыра турган эч нерсем жок. Бул ишти айта элекмин. Эмнеге айтпай жүрөсүң? Сизге түшүндүрүп берейин. Менин оюм мындай. Келиним Шыншын чындыгында эч нерсе деле кылган жок. Бир нерче жарадарды гана куткарыптыр. Болбосо өлтүргөн, жоосу деле жок экен. Муну каарман дегенге болобу? Балким сиз деле уккан чыгарсыз. Ал радиодо ырдайт. Аны чакырып баяндама жасатам дегениңиз таптакыр туура эмес. Ай, токто, кайда барасың? Болду башкаруучу. Токто дейм. Айтарымды айтып бүтө элекмин. Сөзүмө кулак сал. Айтарыңыз болсо айта бериңиз. Болуптур, мен угайын. Лүү Сүйлөн. Сенин идеяңда маселе бар экен. Айтып турган сөзүң эмне? Ырдас эмне болуптур? Алда биздин мекендешибиз. Коомдо жазыксыз жабыр тарткан пролетариат, анын үстүнө Байшыншын азыркы абалын билесиңби? Ал азыр социализмдин нагыз адабият көркөм өнөр кызматкери. Армияны коргоонун үлгүсү кыйын болсо, бир-эки жарадарды куткарды дегениң эмне деген сөз? Кыйын болсоң сен куткарып көрчү. Мен ал жерге барган эмес. Болду. Сүйлөн. Сага айтып коеюн. Үй бүлөңөрдөгү абалды жакшы билем. Сен келиниңди теңиңе албай, уулуңа аялың менен ажыраш деп жаткан экенсиң. Бул кылганың туура эмес экенин билесиңби? Бул таптык майдан маселесине жатат. Келиниңди теңсинбегениң пролетариатты көзгө илбегендик. Уулуңа ажыраш деп жатыптырсың. Сага айтып коеюн. Сүйлөн, ачыгын айтсак, бул аскердин никесин бузгандык.